Саламатсыздар, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Анда бир катар документтерге кол коюлду. Жалал-Абадта быйыл жыл аягына чейин 1500дөй жаран үйлүү болору күтүлүүдө. Август айына бүтүрүп жиберишке. Өлкөнүн бардык аймактарында дарбыз, коон жана жашылча жемиштерди сатуу үчүн атайын соода аянтчалары ачылат. Президент Садыр Жапаров бүгүн Казакстан Республикасына болгон иш сапарынын жүрүшүндө Астана шаарында өтүп жаткан Борбор Азия Кытай саммитинин алкагында Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Эки мамлекеттин башчылары Кыргыз-Кытай мамилелеринин абалы жана келечеги, ар тараптуу жана жалпы стратегиялык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча кеңири пикир алмашты. Си Цзиньпин Кытай тарап Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгүн бекемдөөгө, өзүнүн потенциалын арттырууга, туруктуу социалдык, экономикалык өнүгүүнү камсыз кылууга жана элдин бакубаттуулугун жогорулатууга багытталган бардык аракеттерин жана умтулууларын жогору бааларын жана колдой тургандыгын белгиледи. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасы Кытай Республикасы менен мамилелерге өзгөчө маани берерин баса белгиледи. Президент Кытай Кыргызстан негизги инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири экенин баса көрсөттү. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Борбор каладагы шаардык тез жардам клиникалык ооруканасынын базасында иштеп жаткан республикалык күйүк борборуна барды. Бейтаптарды жашоо шарттары, мекеменин материалдык техникалык жабдылышы менен таанышып, медициналык персонал менен баарлашты. Текшерүүнүн жүрүшүндө борбор учурда модернизациялоого муктаж экенин анықталды. Палаталар оорулар үчүн тийиштүү деңгээлдеги ыңгайлуулуктар камсыз кылбайт. Ал эми медициналык жабдуулар жана медициналык багыттагы буюмдар эскирип, заманбап талаптарга жооп бербейт. Мекеменин абалы менен таанышкандан кийин министрлер кабинетинин төрагасы мекеменин материалдык техникалык базасын тез арада жаңылоо зарылдыгын өзгөчө белгилеп, жарандарды дарылоо үчүн тийиштүү шарттарды жана медициналык кызматкерлердин татыктуу эмгек шарттарын камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Автонаасын камсыздандырбагандар 1-июлдан тарта мыйзам чегинде айыппул төлөйт. Физикалык жактарга 3000 сомдун тегерегинде айыппул салынуусу күтүлүүдө. Мыйзам 2016 жылдан бери иштеп келсе да, өлкөдө камсыздандырууга жетишерлик деңгээлде көңүл бурулбай келген. Транспорт ээлеринин жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруунун мамлекеттик камсыздандыруу уюму жана аны менен катар 15 жеке камсыздандыруу компаниялары жүргүзөт. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму аркылуу жүргүзүүнүн артыкчылыгы мамлекеттик деп ат аталып тургандай, мында мамлекеттик кепилдик бар. Жалал-Абадта быйыл жыл аягына чейин 1500дөй жаран үйлүү болору күтүлүүдө. Ушул тапта Дубанда мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүүдө. Эгемендүүлүк күнүн утурлай облустта дагы 3 объекти пайдаланууга берүү пландалууда. Ипотекалык негизде берилүүчү үйлөрдүн курулуш ыргагы менен кабарчыбыз Дөөлөт Канатбеков тааныштырат. Ак өргөлүү болуу бул көпчүлүктүн кыялы. Мына ошол калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу жаатында мамлекет 3 жылдан бери ипотекалык турак жай комплекстерин куруп келүүдө. Ал эми Жалал-Абад шаарынын тургундары кезектеги ипотекалык үйлөргө кирип алдына турат. Биз турган жай бул Асман Резиденция 2 турак жай комплекси. Бүгүнкү күндө мында дагы жумуштар кызып, ушул тапта бул турак жайда жумуштар 80%га аяктап калган. Бул жерде калган бир 20% жумуштары калды. Наружный сет газоснабжения бар, теплосет бар, благоустройство бар, анан электроснабжение, наружный сеттер сырткы иштери. Эрте менен саат 7ден баштап кечки 7-8гече жумуш бар. Ушу аракет кылып атабыз, тездетип ушул объектти ушул август айына бүтүрүп жиберишке. Асман Резиденция 2 турак жай комплекси Жалал-Абад шаарынын Роза Азимов көчөсүнө жайгашкан. Ипотекалык негизде курулуп жаткан көп кабаттуу үй 6 блоктон туруп 450 батир орун алган. Объектте эгемендүүлүк күнүнө чейин бүткөрүү планы коюлган. Андыктан курулушка 300гө жакын куруучу тартылып, иш токтоосуз кетүүдө. Ушул тапта имараттын сыртын жасалгылоо иштери дээрлик аяктап калган, ага катар эле ички жумуштар дагы жасалууда. Курулуштун сапаты дыккат көзөмөлдө. Биз основной техника менен бул жерде курулуш кетип атканына байланыштуу
көбүнчө учурда техника безопасностька көңүл бурабыз. Усталарды бүт жабдыктар менен, техникалар менен, материалдар менен камсыздап турабыз, чтобы иш токтобош үчүнчү. Буюрса баары жетиштүү деңгээлде, техника безопасностьты жакшы карап атабыз, баары өз мурунда кетип атат. Материалдар Кудайга шүкүр баары убагында келет, эч токтоо учуру болбойт. Калкты турак жай менен камсыз кылуу максатында Жалал Абад шаарында эле 10 объектте ипотекалык үйлөр курулууда. Мындан сырткары Дубандын райондорунда дагы Менин үйүм программасы аркылуу көп кабаттуу турак жайлар түшүүдө. Бул өз кезегинде үйгө муктаж жарандардын маселесин чечүүгө өбөлгө. Жакынкы айларда тактап айтканда ошол август айынын аягына Асман Резиденс 2 турак жайы жана ошондой эле Асман Резиденс 3 турак жайын берүү алдында турабыз. Мындан ары дагы буга улай Сузак районунда Асман Резиденс 6 турак жай комплексин дагы тапшырууга даярдыктарды көрүп жатабыз. Ал эми жакынкы күндөрү бул Ташкөмүр шаарындагы долбоорлуу дарегинде курулуп жаткан 96 батирлүү турак жайдын ачкычтарын өз элдерине тапшырабыз. Белгилей кетсек, май айында Жалал Абадда ипотекалык үйлөрдүн алгачкылары тапшырылып, жалпысынан 879 жаран жаңы конуштуу болду. Жыл аягына чейин Дубанда дагы 1,5 миңдей жаранга батирлер берилери күтүлүүдө. Дөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары. Скутер рейти уланууда. Уруксатсыз жүргөн мопедчилер кармалууда. Шаардын тынчтыгын бузуп, уруксат кагазы жок жүргөн скутер мопед айдоочуларына каршы рейд күчөтүлдү. Коопсуздук чаралары күчөтүлүп, мыйзамсыз айдоочуларга чара көрүлүүдө. Көчөнү ээлеп келип атасыңар да. Устага жүктөтүп алып барбайсыңар. Жок, эч нерсе жок. Жалал Абад шаарынын ичинде шаардык жол коопсуздугун көзөмөлгө алган кызматкерлер электромопед, скутер айдагандарга рейд жүрдү. Рейд учурунда эч кандай документтери жоктор айып короого киргизилди. Биздин бул жака түшүп калышыбыздын себеби, биринчи себеби жол эрежесин буздук көчөдө кетип атканда. Май кызматкерлери бизди кармап туруп, ушакка алып келип, бизге ушуга кылган нарушениябызга жараша бир иш-чара колдонду. Жалал Абад областынын аймагында соңку учурларда мотоцикл, скутер, самокаттарды айдап жүргөн жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда жол кырсыктары көп катталып жатат. Андыктан аны алдын алуу максатында ушундай рейдтер колго алынууда. Нонуктун өзүн кошуп туруп сүрөткө тартып койгула. Паспорту менде, буга протокол түзүлөт, жашы жетет. Азыркы учурда Жалал Абад областынын аймагында рейдтик иш-чара жүрүп жатат. Именно ошо мотоскутерлер боюнча. Штрафка келген негизи булар тийиштүү документтери жок болгондо байланыштуу айып коргоо кирип жатат. Ошондуктан эртеңки күнү ата-энелер арасында түшүндүрүү иштери болот. Бул рейдтин негизги максаты жол кышыктарын болтурбоо жана алдын алуу болуп саналат. Ошондой эле элге тынчтык бербей булар кошумча жар орнотулган көбү күндөрү катуу чыккандыгына байланыштуу азыр айып коргоо кирип жатат. Тилекке каршы жол кырсыктары канчалык аракет кылган менен көп катталып жаткандыгы, айрыкча өлүм менен коштолгондору өкүткө салбай койбойт. Ал эми жол коопсуздугун караган адистер болсо күн-түн дебестен рейдтерди жасап, кырсыктын санын азайтуу аракетинде. Ушул тапта шаар ичиндеги LED экрандарга дагы май кызматындагылар атайын пайдалуу видеороликтерди жайгаштырышкан. Жалал Абад шаарынын ири көчөлөрүндө жайгашкан LED экрандарга ошол жол кырсыктарын алдын алууга багытталган, ошол учурларды камтыган видео роликтерди жайгаштырдык. Бул да болсо ушул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо жана ошондой эле жол кырсыктарын болтурбоого бир топ жардам берет деген ойдобуз. Белгилей кетсек, мындай иш-чаралардын максаты жаш өспүрүмдөр арасында жол унаа кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо максатын көздөйт. Бул күнкү түнкү жүргүзүлгөн рейд учурунда жалпы жашы жете элек өспүрүмдөр башкарган 13 электромопед, скутерлер айып короого киргизилди. Алар ата-энелерине гана берилет. Ал эми документи жанында болуп, бирок жол эрежесин бузгандарга жеринде протоколдор түзүлдү. Жамалбек Темирбаев, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары. Жол жакшырса өлкө өнүгүү жолуна багытылат. Анткени жолдун жакшы болуусу бир гана жергиликтүүлөр үчүн эмес, сырттан келген туристтерге дагы ыңгайлуулук түзөт. Учурда Ташкөмүр шаарында дагы жол салуу жумуштары кызуу кетүүдө. Сөз кабарчыбызда. Жол экономиканын күрөө тамыры деп айтылып келет. Биз турган Ташкөмүр шаарындагы дал ушул көчө быйылкы жылда 4 чакырымга жакын жери асфальтталып жатат. Учурда шаардык номер 38 жол тейлөө ишканасы тарабынан асфальттоо жумуштары колго алынды.
Таш көмүр Кызыл Алма унаа жолунун эскилиги жетип, айдоочулар үчүн түшүк жаратып келген. Эми минтип жаңы асфальт төшөлүп, жергиликтүү эл кубанып турат. Тамтыгы чыккан жолдон тажаган тургундар заманбап шарттагы жаңы жолдон каттап калышат. Жолдор аябай жакшы оңдолуп атат. Эми оңдолуп аткан нерсени, ушунча оңдолуп аткан нерсени көрбөгөн адам өзү көрүп болот да. Мына бийликтегилер мынакей иштеп атат. Буга чейин каякта элек, кандай элек, мына азыр аябай жакшы. Жолдор оңдолуп атат, жумуштар болуп атат. Мына бул жерде жакын эле жерде мына ипотечный үйлөр болуп атат мамлекеттики. Эми бу азыркы менен көз караш менен караганда жомоктогудай эле. Мына канча деген мигранттар келип иштеп атат. Жакшы аябай. Асфальт төшөө ишин Таш көмүр шаарындагы номер 38 жол тейлөө ишканасы аткарып жатат. Жолдун сапатына маани берип, талапка ылайыктуу кылып салышууда. Кызыл Алма унаа жолу узундугу 3 км 860 метр, туурасы 7 метр, высотасы тоже 7 сантиметр болот. Буну баштаганыбызга 3 күн болду, Кудай кааласа. Азыр асфальт басуу жумуштары болуп атат. Биз ушу июнь ичи бүтөбүз деп план коюп атабыз, Кудай кааласа бүтүп беребиз. Аймактагы жолдун абалын жакшыртуу, жарандарга шарт түзүү тапшырмасы аталган калаада жакшы жолго коюлду. Мындан башка дагы ички жолдорду асфальттоо иши жүргүзүлөт. Bundan sırtkarı dağı bizde 2-3 göçöğüzde dağı bolmokçu. Жалпы Минтранс тарабынан быйылкы планда алып аткан жол 10 километрден ашык. Бул жолду асфальт төшөө иштери болот. Биз ички жолдорду дагы планга койгонбуз. Быйылкы жылкыга 7 көчөнү асфальт төшөө жумуштары болот. Бул кабинет министри менен биргеликте республикалык бюджеттен акча каражаты каралып берилип атат. Бул шаардын ичиндеги 7 көчөнүн асфальт төшөө жумуштары аткарылат. Кошумчалай кетсек, Таш көмүр шаар ичинде 2025 жылда жалпы 16 чакырым жолду асфальттоо планга киргизилген. Мындай темп менен иш аткарылып турса, аз аралыктын ичинде эски жолдорду толугу менен жаңылоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мунара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Таш көмүр шаары. Электр энергетикалык тармакты модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында Жалал Абад электр тармактар ишканасынын кеңешме залында коомдук угуу орун алды. Анда бул тармактагы жүргүзүп баштаган долбоор жөнүндө жалпы түшүнүктөр берилип, коомчулуктун суроолор берилди. Долбоор алкагында кандай иштер аткарылат, төмөндө тааныша аласыздар. Бул трансформатор тогу. Акыркы жылдары бул тармакта жүргүзүлүп жаткан реформанын алкагында бир топ алгылыктуу жумуштар алынып барылууда. Анын айкын бир мисалы. Башта жаан-чачын орун алса, электр энергиясы үзүлтүүгө учураган абал жок. Утурумдуулук оңдоолордо гана белгиленген сааттарга өчүрүлбөсө өчпөйт. Кубаттуулуктар да жогорулады, сапаттуу тейлөө орун алды. Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен дагы бир чоң бюджети 58 000 АКШ долларын түзгөн долбоор башталды. Ал өлкөнүн ар бир облустарында, шаарларында жүргүзүлөт. 4 компоненттин алкагында иш жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө биринчи компоненттин алкагында жалпы жонунан 281 трансформатор, 233 километрге сип кабелдери алынып келинип, региондорго таркатылып, биздин максат болсо ошол Дүйнөлүк банктын стандарттык талаптарынын алкагында ар бир региондо скринингтерди жүргүзүлүп, ПОС даярдалган. Ошол ПОС болсо сөзсүз түрдө коомдук угуулар өткөрүлүп, коомдук угуудан кийин анан ошол трансформаторлорду, сип кабелдерди орнотууга уруксат берилет да. Электроэнергетикалык тармакты модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча коомдук угуу бул жолу Жалал Абад облусунда орун алды. Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган иш-чаранын алкагында өлкө боюнча 281 трансформатор, 231 узундуктагы сип кабелдер жана үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен өздөрү үчүн негизги деп тандалып алынган техникалык шаймандар же автоунаа алууга мүмкүндүк берилет. Бөлүштүрүүчү тармактарды реконструкциялоо жана модернизациялоо санариптештирүү, социалдык коргоо системаларын чыңдоо жана экологиялык жактан анализдөө, зыян келтирүү шарттары жөнүндө сөз жүрдү. Өзүбүзгө материал бөлүп берсеңер, биз өзүбүз жасайып беребиз деп башына башкалар айтып бересиздер. Коомдук угуудан кийин түшүнбөгөн жагдайлар боюнча суроолорго адистер тарабынан жооптор кайтарылды. Кыргызстан үчүн бул долбоордо бир гана талап социалдык, экологиялык шарттарды сактоо. Бул багытта алдын ала скринингтер жүргүзүлгөн. Категориясы не максатта куруп атат, анын чыгарушу жана рекрутация маселеси, технический, биологический рекрутация деп коет. Эгерде долбоорду ушундай кандай көрсөткөн болсо, ушу долбоор жактырылып убагында кол коюлган болсо, долбоорду иш алып барыш керек. Бир эле учурда бардык тарапты коргоого алып колдогон долбоордун алкагында өнүгүүлөр орун алып жаткандыгын адистер белгилешүүдө. Бул жогорудагы ишке аша турган иш мерчемден да күтүлөт. Биз эми эл менен тыгыз иштебиз да, ошол жерде биз мына акылдуу иш чечип атабыз.
ушул жагынан булардын аябай чоң жардамы тийип жатат. Абалыңыздар эскерген bunun бардыгын заманбап технология алмаштырганда дагы ушул инвесторлордун жардамы тийип жатат. Ушул жагын биз өзгөчө басаң белгилеп кетебиз. Бул жагынан чоң жетишкендин жардамы зор деп ойлойм. Долбоор алкагында Жалал Абад облусуна 35 трансформатор бөлүнгөн. Ошол менен сип кабелдер жана үнөмдүү аркылуу өздөрүнүн айрым бир көйгөйлүү деген маселелерин чечип алууга болот. Негизгиси жылына облуста 50-60 трансформатор коюлуп келет. Ошондой эле 83.900 электр эсептегичтер бөлүнгөн. Буну коюуда орнотууда биздин Жалал Абад электр тармактар ишканасынын өзүнүн кызматкерлери койду. Биз ошол кызматкерлерибиздин үнөмдөгөн акчасынан биз спецтехника жана башка жабдууларды сатып алууга шарт түзүлүп калды. Долбоор энергетика министрлигинин Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы ачык акционердик коому тарабынан аткарылууда. Аяктоо мүнөтү болсо 2028 жылга чейин. Гүлжан Амандоева, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары. Өлкөнүн бардык аймактарында дарбыз, коон жана жашылча жемиштерди сатуу үчүн атайын соода аянтчалар ачылат. Соода аянттарын уюштуруу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жергиликтүү уюштурулууда. Мындай чара ата мекендик дыйкандар менен фермерлерди колдоого багытталган жана массалык түшүм жыйноо мезгилинде жергиликтүү продукцияны сатууда мүмкүн болуучу кыйынчылыктардын алдын алуу максатында кабыл алынды. Айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн ар бир сатуу аянтчалары боюнча жооптуу кызматкерлер бекитилген. Алар менен алдын ала байланышып, жайгашкан жери, иштөө графиги жана жайгаштыруу шарттары жөнүндө тийиштүү маалыматтарды алууга болот. Бул дыйкан фермерлерге логистиканын өз убагында пландаштырууга жана продукциянын ортомчуларсыз, ашыкча, чыгымсыз түз сатууга мүмкүндүк түзөт. Жазгы тала жумуштары кызуу жүрүп жаткан учурда суу катуусунун жетиштүүлүгү дыйкандар үчүн негизги маселе болуп саналат. Быйыл базар коргон айында бул жаатта олуттуу иштер жасалып, ирригация системалары өз убагында тазаланып, дыйкандар суу тартыштыгына кабылган жок. Темага кесиптешим токтолот. Жазда эгин эгип, жай мезгилинде сугарып, күздө түшүм күтөт. Бул дыйкандардын жашоосу. Бирок учурунда суу жетпесе, эмгек күйөт. Андыктан быйылкы жылы Базаркоргон районунда сууга суу жеткирүүдө көйгөйлөр жокпу? Бул маселе канчалык чечилип жатат? Жеринен жооп издеп көрөлү. Базаркоргондо дыйканчылык иштери жигердүү жүрүп жатат. Аймакта жаз алды менен миңдеген гектар жер айдалып, азыр дыйкандар эгин таласында эмгек кылышууда. Катарында Базаркоргон шаарынын тургуну Төлөнбай Асыраров дагы бар. Ал бул жылы үлүш жерине жүгөрү жана пахта өстүргөн. Дыйкан үчүн эң керектүү болгон сууга сууда азырынча көйгөй жаралган жок. Дыйканчылык жакшы. Азыр үй бүлөм менен жүгөрүгө шор салып жатам. Түшүм жакшы болуш үчүн кээ бир учурларда кыйынчылык болот. Дыйканчылыкта бирок олуттуу деп айтпайм. Ал эми сууга келсек, азырынча суу талаш. Же суу жетпеди деп айтпайм. Сууга суу кеңири. Арыктарды кээ бир учурларда өзүбүз да чабабыз. Чарба кызматкерлери дайыма жардам беришет. Базаркоргон шаарындагы Актайлак ата бөлүмү буга чейин муниципалдык менчиктин карамагында болгон. Кызматкерлердин жетишсиздигинен тазаланбай калган канал 20-майдан тартып, райондук суу чарба башкармалыгынын карамагына өткөрүлгөн. Ушул учурда башкармалыктын кызматкерлери дыйкандарга сууну үнөмдүү жана үзгүлтүксүз жеткирүү аракеттерин көрүп, тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Мурдагы муниципалдык ишканада азыр 2 чарба бар. Бияга Актайлак, нар жагы Бабур деген чарбада 2 чарбада 7 километр канал тазалап бердик. Бизге кечирээк өтүп калды. Мурдараак өтүп калганда көбүрөөк тазалайт элек. Азыр эми ошо этек муну көрдүңөргү, келетканда 2 километр 100 метр бетонный каналдын этек жагы, мындай болуп камыш баскан жерлердин жаман жерлерин монтип экскаватор менен чагып кетип атат. Тазалап кетип атат, ылдый карап. Каналдарда багында бакылашка, ардегелер келип, мына камыштардын арасында туруп калып атпайбы? Ошол жерде ылайка чаптап калып атат. Ошолорду тазалап кайрадан тазалап коюп атат да. Нар ылдый жакка суу жетпей калышы мүмкүн. Ошону тазалап кетип атат азыр. Жаз келер замат Базаркоргон суу чарба башкармалыгы тарабынан ири көлөмдөгү тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Жалпысынан бул жылы 24 чакырымдан ашык ирригациялык каналдар механикалык тазалоодон өткөрүлгөн. Бул иштердин натыйжасында азыр дыйкандарга суу эркин жана тез жетип, таладагы суугарууда кыйла жеңилдеди. Жалпы 11.237 гектар жер сууга таянып суу менен камсыздайбыз. 8.000 гектар муниципалдык менчик менен келишим түзгөнбүз. Анын ичинден 3.000 гектар, 3.300 гектарын жеке дыйкандар менен келишим түзүп атабыз. Бизде азыр 1-2 категория деп 204 гектар, 204 километр каналдарды пландап атабыз.
Кудай буюрса жакында ошолардын баардыгын алабыз өзүбүз. Мамлекет ирригация тармагына өзгөчө маани берип, бул жаатта системалуу иштерди жүргүзүүдө. Акча каражаттары өз убагында бөлүнүп, суу чарба каналдары менен арыктарды таза кармоо жана реконструкциялоо иштерине көбүрөөк көңүл бурулуп жатат. Мунун натыйжасы дыйкандар үчүн өз жемишин берүүдө. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Базаркоргон району. Айтылуу Арстанбап жергесинде республиканын бардык аймагынан келген майыптыгы бар жарандардын достук фестивале болуп өттү. Анда ыр, бий, сүрөт тартыш менен катар спорттук таймашуулар жүрдү. Өнөр майрамында кабарчыбыз таланттуу кыздын өнөрүн тартып келген. Асел Султанбекова Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Куршав айылынан. Ушул айылдагы номер 5 жалпыга билим берүүчү орто мектебинин 7 классынын окуучусу. Аны тагдыр жаштайынан каттуу сыноого алгансыды. Бирок ал мындай сыноого моюн сунбады. Эки колунун иштебей калышы аны ого беттер чыйралтып, кол менен жасала турган жумуштардын кыймылдарын бут менен жасаганга каныкты. Буттун бармактары менен сүрөт тарта баштады. Эптеп чиймелеп эмес, кесипкөй, кыл калем чеберлериндей көркөм картиналарды жаратты. Мен бутум менен сүрөт тартып, эч оорлугу жок. Жана мен көнүп калган булам. Кичинемден бери тартып, кичинемден бери бутум менен тартканды үйрөнүп калгам. Албетте чоңойгондо сүрөтчү болгон оюм бар. Жана чоң сүрөттөрдү тартып, мындай да чоң сүрөттөрдү тартканы кыялдарым бар. Асел сүрөт тартып гана тим болгон жок. Анын бир канча таланты ачыла баштады. Ырдаганды, көркөм окууну өздөштүрдү. Кандай гана кароо сынактарга катышпасын, такай баш байгелерди жеңип келди. Дагы бир таланты шахмат, шашкини жакшы ойноп, акыл оюндарына болгон кызыгуусу күч алды. Мен шашки ойногонума көп болуп калды. Мен бул жерде фестивалда бираз оор, бираз кыйын, бираз жеңил болуп атат. Атандаштар кандай экен бу жерге келген? Сен менен бирге ойногон? Жакшы эле экен. Жакшы эле ойношот экен. Кээ бирлери кыйын, кээ бирлери жеңил эле болот экен. Жаш таланттын искусствого жана спортко болгон кызыгуусу улам күчөп бараткандыгын апасы белгиледи. Баса Арстанбапта өткөн республикалык достук фестивалында шашки оюну боюнча жеңүүчү болду. Менин кызым негизинен мектепте аябай эң мыкты деген баалар менен окуйт. Аябай зирек, аракетчил, көп кырдуу таланттары менен көп кырдуу таланттары белгилүү барына эле. Мисалы айтканда сүрөт тартат, эми буту менен Кудайым өзү табигый жол менен өзү үйрөнгөн, эми эч ким үйрөткөн эмес. Ушундай Кудайым периште сыяктуу кызды берип койгон экен. Өзүнүн аракети менен, зиректиги менен ушундай таланттарга ээ болуп турат. Бул бош убактысында албетте китеп көп окуйт. Эң жакшы көргөн сабагы десем болот сүрөт, англис тил сабактарына жакшы кызыгат. Негизи барлык сабактарына эле кызыгат. Тагдыр жолунда оор сыноого кабылган кызга табигат ар кыл өнөрдү тартуу кылыптыр. Келечекте чоң сүрөтчү болууну самаган жаш кызды Аруу Багыт коомдук фонду да колдоого алып, анын кароо сынактарга катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүп келет. Бул кызды биринчи көргөндө аябай таланттуу экенин байкадым. Анан мен ушул кызды элге аралаштырып, ушу талантын элге тааныштыргым келди. Ушул кызды мына 4 жылдан бери жетелеп жүрөбүз. Кайсыл жерде кандай фестиваль болсун, кандай майрамдар болсун, кандай иш-чаралар болсун, ар дайым ушул кызды алып жүрөмүн. Арстанбап жергесинде өткөн республикалык достук фестивалында каарманыбыз сүрөт тартуудан жана спорттон жеңүүчү аталды. Келечекте эл аралык кароо сынактарда да баш байгелерди багындырат деген ишеничтебиз. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдоо уулу, Базаркоргон району. Бүгүнкү калган жаңылыктар топтомун ушулар түздү. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламат калыңыздар.